атайын ар кайсы аймактардан, чет өлкөдөн чалып атышкандан улам бүгүн комитеттин жыйынына келип, ошо элдин пикирин айтайын деп чечтим да. Урматтуу Кубат Аличевич, азыр өзүңүз билесиз, биз бири-бирибизди сындап, ар кайсы иштерге бири-бирибизге жолтоо боло турган убакыт эмес. Биз ошондуктан парламент өкмөткө мүмкүн болушунча ошол илдет менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Бир дагы сын пикир айтып, жолтоо болуп, ар кандай комиссияларды түзүп, текшерип, жүдөткөн жокпуз. Анткени азыр ар бирибиз колубуздан келишинче жардам бере турган учур. Бирок өкмөт эмне кылып атат? Өкмөт дагы көп туура эмес иштерге жол берип атат. Арга жок азыр сын айтышка туура келип атат. Сын айтып койгон врачтарга куугунтук болуп атат. Мисалы, чет өлкөдө канча убакыттан бери жаткан мекендештерибизди алып келүүгө өкмөттүн кудурети жетпей атат. Ошол эле Оренбург башка Казакстан менен татыктуу сүйлөшө албай атат мисалы. Ушундай нерселерди сөзсүз түрдө эске алыш керек. Мына менин суроом саламаттык сактоо министрине. Өкмөттө мына брифингде расмий айтылды. Врачтарга жанагы сыйакы боюнча акча которулду деп. Бирок азыр врачтар ала элек да ошону. Мына ошто врачтар ошол дал ошол илдет менен күрөшүп аткан ошол обсервацияда жаткан врачтар өздөрү күндө банк карточкабызды карайбыз дейт, үмүт кылып. Бизге акча качан түшөт деп дейт. Жакшыраак жок дегенде тамак аш жейли, жок дегенде бир үйгө азык-түлүк кылалы деп дейт. Бирок ошол акча дагы жок дейт. Азыр айлык менен отурушат да. А врачтардын айлыгы канча экенин билесиз. Ошол акча качан түшөт? Качан алат врачтар колуна? Жанар Кубанычбекович, бүгүнкү күндө 43 организациядан 828 кишиге 6 миллион 600 миң сом акчаны которуп бердик. Мына бүгүн эртең баарын түгөтөбүз. Себеби жана Кубатбек Алич айткандай, кээ бир списоктордун эмелери так болбой, же болбосо жанагы лицевой счеттор көрсөтүлбөй, анан кийин кээ бир кишилерге списокко такыр иштебеген кишилерди киргизип коюп атат. Айтишник, отдел кадров, мындай деген ошон үчүн бизге кичине кыйынчылык болуп калды. Муну март айыныкынча, апрелде мындай мүмкүнчүлүктүк болбойт. Ушуну тездетиңиздер, анткени бул жанагы бүгүн эртең бүтөт барысы. Ошо илдет менен күрөшүп аткан, ошол жерде очогунда иштеп аткан врачтар өзү менен биз күн сайын эле сүйлөшүп атабыз. Андай болушу мүмкүн. Ошого жардам бериңиз сиз. Анан министр катары өзүңүз дагы анча-мынча региондорду кыдырсаңыз болот эле. Ошол врачтар менен түзмө-түз сүйлөшүп, көрүшүп, алардын проблемасын угуп, анан сиз мына жаныңызда турган ГКМБдан, прокуратурадан алардан коркпоңуз. Сиз алардын врачтарды сиз коргошуңуз керек. Кечегиндей өзү бир 4 миң сом, 5 миң сомго иштеген врачтар маска сапатсыз деп койсо кечирим сурап атат. Ошондой нерсеге сиз жол бербешиңиз керек. Мен министр болгондо мисалы, органдар менен сүйлөшөт элем. Ар бир врачты коргойт элем. Сиз ага жол бербешиңиз керек сиз дагы. Экинчиден мына областтык ооруканада Оштогу жанагы өздөрүнүн жатаканасы бар. Ушуну бир эске алып койсоңуз, ошол жерде кварплата төлөп жашашат врачтар. Азыр ошолорду дагы кварплатаңарды бергиле деп күн сайын такалап атыптыр да. Ошону дагы эске алып, мындай кырдаалда ага жол бербеш керек.